Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Бүгүнкү баштай турган сабак сүрөнүн аты Ан-Наба, бул дегени улуу кабар. Кур'анда катар саны 78 иретте турат. Аяты 40 аят, 174 сөздөн 766 тамгадан турат. Көпчүлүгү бул сүрө жөнүндө кабары бар. Кабары бар дегеним көбүнесе Куранды колтуктап сүрөлөрдү жаттаганда эле улуу устаздар ушул тандалма сүрөлөрдү жаттап коюш керек деп көбүнө жаттатып коет. Ал эми кээ бирлерге бул сүрө Наба деген ысым менен таанымал болсо, кээ биркилерге стагынды билля Амма ятасаалун деген эң алгачкы аяты менен таанымал. Анда сөз башынан болсун. Адатка айлангандай эле Кур'андын аяттарынын мааниси кыскача чечмелениши жана фазилеттери. Фазилеттери демекчи, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Иqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti shafi'an yawmal qiyamah. Qur'an окугула. Кайсы эле сүрө болбосун, кайсы эле аят болбосун, берилүү менен чындап, дитиңерди коюп, куунт коюп окугула. Анткени ал кыяматта сөз түрдө колдоочу болуп келет. Наба сүрөсүн жаттасаңыз, сизге Наба сүрөсү келет. Ихлас сүрөсүн жаттасаңыз, сизге Ихлас сүрөсү келет. Бирок кайсы бир кишиге Наба сүрөсү келбейт, Ихлас сүрөсү келбейт. Ал аны жаттап, кайталап окуса деле келбейт. Эмнеге? Анткени жаттаган сүрөнүн өкүмдөрүнө тагыраагы буйругу менен тыюусун аткарбагандыгы үчүн ал сүрө окуган өз ээсин тозоктон куткарып бейишке киргизүү үчүн Аллах менен анын ортосуна ортомчу, колдоочу, шафаатчы болуп келбейт. Кур'ан качан шафаатчы болот? Сүрөлөр качан колдоочу болот? Качан ошол сүрөнүн ичиндеги буйрук тыюуларды өзүндөй кылып аткарып, өзүндөй кылып тыйылса, ошондо гана ошол сүрө окуган ээсин тозоктон куткарып бейишке киргизүү үчүн Аллах менен ал инсандын ортосунда ортомчу болот да. Андыктан ылайым окуп аткан, жаттап аткан, жаттай турган сүрөлөрүбүздүн баары ушул бизге келип колдоочу болсун. Жана ошо шафаатчы болсун десек, сүрөнүн ичиндеги ар бир аяттарга амал кылышыбыз керек. Мисалы, Хадрат Абу Бакр, Хадрат Умар Кур'андын башында 2-чи катар саны менен Кур'анда жазылган Бакара деген сүрөнү 2 жылда жаттаган. 2 жылда жаттап бүткөн. Азыр биздеги Кур'ан жаттоочу хафизлар Кур'анды толугу боюнча 2 жылда жаттап коет. Алар бир сүрөнү 2 жылда жаттаган. Алардын кабыл алуусу өтө начар болгонбу деген суроо туулушу мүмкүн. Жок. Алардын кабыл алуусу, жаттоого болгон кызыгуусу ушунчалык оргуштап турган учур, алар ар бир аятка амал кылып жашоо менен анан 2-чи аятка өткөн. Ошон үчүн Хадрат Абу Бакр айткан: биздин доордо Куранды жаттоо бир аз түйшүк жаратканы менен ага амал кылып жашоо ушунчалык жеңил, оңой олтоң. Бир доор келет. Куранды жөндөн эле мындай тез эле убакыттын ичинде жаттап алышат. Азыр угуп атабыз. Баланчы деген Куранды 4 айда жаттап алыптыр, 6 айда жаттап алыптыр деп угабыз. Хадрат Абу Бакр айткан: бир доор келет, Куранды жаттоо ушунчалык жеңил турат, бирок жаттаган Кур'анга, сүрөлөргө, аяттарга амал кылуу ушунчалык татаал, оор келет аларга деген. Андыктан келгиле, окуп аткан, жаттап аткан сүрөбүзгө амал кылып жашоону да Аллах бизге насип этсин. Birinci ayet. Estağfurullah billah. Amma yetesâelûn. Amma yetesâelûn.
özü negizinde amma yetesaelun bul alar emnedendir kaysı bir nersenin üstünde birbirinden sorap jatışat, sorap atışat. Bulçu anan tigiçi al kандай bolat, anan munda olup kalsa emne bolat dep birbirinden kaderese sorap joğun kütüp atışat. Emne jönünde. Anin nebe'il azim. Alar ulu habar jönünde sorap atışat. Allah paygambarımızga sahabalары jönünde dinge жаңы kirgen uçurda kıyamattın bolorun, kanday bolorun, kantip bolorun, anan kaçan bolorun sahabalar öz ara oturup alıp süйлөшкөндүгүнөн Allah paygambarga habar berdi. Amme yetesaelun anin nebe'il azim. Alar ulu habar jönünde anık malumatты bilbey, anık habardı bilbey, biri-birinen büdömük boyunca ушинтип так таза жооп алуу максатта сурап жатышат. Аллази хум фихи мухталифун. Алар сурап жаткан нерселеринде чын эле талаш тартышта. Бирөөлөр кыямат момундай болот десе, бирөөлөрү тигиндей болот дешет. Бирөөлөр кыяматтын болоруна анык бөркүндө ишенсе, кээ-биркилер күмөнсүрөөдө. Дагы бири кыямат момундай болот десе, тигиниси таптакыр башкача болот деп элестетип атышат. Кандай болбосун? Ишенгендерге да, ишенбегендерге да калла сая'ламун. О жок, калла деген жок, алар талаш тартышпасын, алар күмөндө жашашпасын. Ал кыяматтын болоору, бул замандын доордун цивилизация туу чокусуна жетмектен ашып төгүлүп калса дагы бул доор инсанияттын жашоосу бир күн нөлгө түшөт, бүтөт жашоосу. Алар талаш тартышпасын, күмөнсүрөп да койбосун, бөркүндө ишенсин. Замандын түгөнүшү, ахиреттин жашоосунун башталышы анык нерсе. Сая'ламун. Алар жакын арада билет. Жакын арада билет, бир аз сабыр кылып турсун. Сумма калла сая'ламун. Андан кийин, о жок деди Аллах Таала. Дагы эскертем. Сая'ламун. Алар жакын арада бул замандын түгөнүшүн анык билишет. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мен жана кыямат экөөбүз момундайбыз деп сөймөй менен ортон колун көтөргөн. Бул дегени менин кайтышым, менин көз жумуп Аллахтын алдына сапар тартып кетишим менен кыяматтын болушу аябай жакын. Көпчүлүк адам ойлошу мүмкүн. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын өтүп кеткенине канча жыл болду. Кана кыямат болсо болбойт беле. Жүрөбүз кыйын чекти мына эсен аман. Не деген доор, не деген кыйынчылык, не деген жыргалды өткөрдүк. Дагы деле момунча жашап атпайбызбы? Кыямат эми качан болот? О кагылайындар. Ар бир адамдын көз жумуп өлүшү өз үчүн чоң кыямат. Ооба. Өз үчүн, жеке өз үчүн кыямат. Өлгөн өлүп кетет. Ооба. Тирүүлөр бир күн ыйлап, экинчи күн ыйлап, үчүнчү күн сизди унута баштайт. Бир 10 күн, 20 күн өткөндөн кийин тирүүлөрдүн кадырesi эле кадимкидей мурдагы деле жашоосу улана берет. Өлгөн адам менен тирүү эч качан бир мөрзөдө жатып калган эмес. Ар бир адамдын кыяматы көз жумгандан башталат. Анын жакшы жаман, жакшысына ырахат, жаманына азабы. Бул өзүнчө бир чоң кыямат. Алам наж'алил арда михада. Эми Аллах Таала өзүнүн берген неаматтарын, байлыгын, жакшылыгын, фазилетин бизге мынтип таанытып атат. Алам наж'алил арда михада. Мен жерди алар үчүн гилемдей кылып, көк шибер кылып төшөп берип койбодумбу? Кадыресе наристе бешигине бөлөнгөндө
шунчалык мамырап, мыкты уйкуга кеткен сыяктуу, алар үчүн жашоосу жыргал болсун деп, бирде дөңсөөнү, бирде ойдуң менен ойду, бирде тереңдик менен тегиздикти кадыресе алардын жашоосу үчүн жерди төшөп койбодумбу, килем сыяктуу. Валжибала аутада, ошол жердин мыгы кылып кээде көрүп ырахаттансын, кээде алар чокусуна кар жамынып, буларга суу тамчылатып агызып берип турсун деп тоону жердин мыгы кылып кагып койдум. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, мен силерди жұп-жұптан жараттым. Bir erkek bir ayaldan bolup tukumulap atasыңар. Жерди силерге килемче кылып төшөшүм, тоолорду мык кылып жерге кагып коюшум, силерди жұп-жұптан кылып тукум улап, муунду көбөйтсүн деп жараткандыгым, дагы деле болсо өзүмдүн бир жана бар экенимди силерге үстөкө босток кылып, далилдеп тастыктап жатканым эмеспи? Бирок мен жараткан нерселердин бүт бардыгынын чеги бар. Bir gün men бүтсүн, токтосун дегенде, силер талашып жаткан, күмөн сүрөп жаткан улуу кабар ошондо башталат. Астыңарда, аяңардын астында килемде болуп төшөлгөн жер, жердин мыгы болуп кагылган тоолор өз нугунан чыгып, кадимкидей бузулуп, быт-жыты чыгып, сабоого сабалган жүндөй болуп, шамал болгондо алар кадимкидей тозуп учуп калат. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ал эми уйкуну силер үчүн эс алуучу ырахат кылдык биз. Чындап эле. Уктаганда адам көшүлүп, эч нерсени сезбей кадимкидей ырахатка кетет. Ошон үчүн уйку бул өлүмдүн эле бир тууганы. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям би исмика намут ва би исмика нахия деген жатарда. О жараткан Алла, сенин ысымыңды атоо менен жастыкка баш койдум, эми сенин ысымың менен ордумдан турам. Бул дегени сенин ысымың менен өлүктөй болуп уктап, сенин ысымың менен өлүк кайра тирилгенде ордундан уйкудан ойгонуп кетем деген сөз. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ал эми түндү болсо силерге жамынчы кылдык. Түн деген бул чындап, ырахаттанып, эс алып, тыным ала турган убакыт. Кээ биркилер үчүн сапарды улап алайын деген убакыт болот. Күндүзү тиги бул менен алып урушуп отуруп, анча жол арыбайт экен, түнү арбытып алайын дейт. А кээ биркилер үчүн түн Аллахка жакындай турган убакыт. Баары коңурук тартып уктап жатканда ал Раббиси менен эйиндешип Аллахка жакындай турган убакыт. Дагы бирөө үчүн бул түн эс алуучу өзүнчө бир убакыт. Эс алалы дейт. Дагы кимдир бирөөгө бул түн уурулук, бузукулук жасай турган убакыт, анткени эч ким көрбөйт да деп жасашат. Айтор кимиси болбосун, эмне жасабасын, Аллахтын көзөмөлүндө. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ал эми күндүзгү күндү биз силерге жашоо, тиричилик үчүн жараттык. Бул түн менен күндү Аллах Таала уда айтып жаткан себеби, түн менен күн эч качан бири-бирине туташып кетпейт. Дароо ар дайым булар бири-бирин кууп жүрөт. Бул дегени алмабуш оозума түш деп жата бербе. Күндүзү кадыресе кайрат кылып, түрүнүп, бел байлап, шымаланып, иште өзүң үчүн. Ла тенсе насибека минед дунья, жада калса дүйнөдөгү өзүңдүн үлүшүңдү унутпагын дейт Алла. Мен чачып койгон ырыскын ар жерден терип же, кимдир бирөө түнү да ошентип ырыскысын издеп атат. Жол арбытып алайын деп жолго чыкты, алыскы жолдо.
Ал эми وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, силер үчүн накта бул күндүздү мен жашоо тиричилигиңерди улаш үчүн жараттым. Уйкудан тур, кадыресе мага сыйын, анан тирилигиңди дагы улай бер. Түн киргенде кайра эс аласың, ошентип жашооң улана берет. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Силердин үстүңөргө 7 кат асманды шып катары жаратып койдум, дейт Алла. Каракыла, биздин үстүбүздөгү, биз жашап жаткан асмандын шыбы, ал көгүлтүр асман. Андай асмандан Аллах Таала 7 катты жаратты. Ар биринин ортосунда өзүнчө жашоо бар. Албетте ал жашоолор, ал жердеги жашоолор периштелердин жашоосу. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Ал эми ошол силер жашап жаткан дүнүйөнүн шыбы болгон асманга кадыресе жаркыраган, ысык берүүчү жана жарык берүүчү чыракты да жаратпадымбы? Күн жөнүндө сөз кетип бартат. Субханалла. Күн өзүнүн чыгып батып жаткандагы, жылып жаткандагы өзүнүн жолунан, изинен, Аллахтын буйругу менен кичине эле ылдый боло турган болсо, анда биз куйкаланып каларыбызды баарыңыздар жакшы билесиздер. Карабайсызбы, Аллахтын мээримин күнгө буйруп койгон, менин бенделерим кыйналбагыдай, ысыбагыдай, өтө эле куйкаланып кетпегидей болуп, мен сызган сызык менен чыгып, мен сызган сызык менен батасың деп атат. Мына бүгүн дагы биз ошентип бир күндү кечкирттик. Күн азыр Аллахтын алдына аршка барып сажда кылып атат. Аллах анын саждасын кабыл кылат. Саждасын кабыл кылгандыгы үчүн кайрадан чыгыштан чыгып атат. Аллах күндүн кылган саждасын кабыл кылбай, чык кайрадан артка кайт дегенде баткан жагынан кайра чыгат. Ошол учурда кыямат башталат. Азыркы биз сүйлөп жаткан кыяма замандын түгөнүшү ошондо башталат. Качан башталат? Сажда кылган күндүн саждасын, сыйынуусун Аллах кабыл кылбай койгондо. Жок, бүгүн сенин саждаң кабыл болбойт, кайра артка чыгасың дейт. Баткан жагынан чыкканда мынау анча-мынча адамдар күмөнсүрөп, кыяматта болот беле. Заман түгөнөт деген ушул бир жомокто уламышта деп жаткан талаш тартыш, күмөнсүрөгөн нерселер анык болот. Ошон үчүн Аллах Таала сабылла Калла сая'ламун, сумма калла сая'ламун. Жок, алар жакын арада билишет. Жакын арада билишет. Өз көздөрү менен күндүн батыш жагынан чыккандыгын көрүшөт. Ошондо чындап элеби? Баягы китептерде айтылган чын турбайбы? Мен ушул күндү, анык ооба ушул күндү жалган деген болчумун деп алар бармактарын тиштешет. Бирок ал учурда тооба эшиги жабылат. Тооба эшиги жабылат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тооба кылгыла, истигфар айткыла, Аллахтан кечирим сурагыла, күн батыштан чыгып калганга чейин. Күн батыштан чыгып калганга чейин тооба кыла берсеңер, Аллах Таала кечире берет. Сенин күнөөң жерге батпай көккө тирелип калса деле. Бирок күн батыштан чыгып калган учурда көзүңдөн жаш эмес кан агыза ыйлап, бармагыңды кырка тиштесең дагы ал учурда кеч болуп калат. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Кат-кат болгон булуттардан силерге нөшөрлөгөн жамгырды түшүрүп атпаймбы? Жаадырып атпаймбы дейт. Субханаллах. Бир жерге жаан жааса, экинчи жерге кар жаап атат. Дагы бир жерде чайыттай күн ачык, а бир жеринде болсо күн бүркөлгөн, а бир жеринде болсо канча жылдардан бери жаан жок. Субханаллах. Аллахтын кудурети эмеспи ушул? Бирок кыямат келгенде, кыямат башталганда болгондо, азыркы айтылган көрүнүштөрдүн эч бири болбой токтойт. Жамгыр да жаабайт. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Ошол булуттардан жамгыр жаадырганымдын себеби даан жерге ташталган, урук, өсүмдүктөр тигилген көчөттөрдү чыгаруубуз үчүн силердин жашооңорду оңойлотуп, таштаган уругуңарды, тиккен көчөтүңөрдү чыгарып,
силердин курсаңарды тойгозуш үчүн ушундай кылып атпаймынбы дейт Аллах Таала. Субханаллах. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا Nöşörlөгөн жамгыр менен бир эле дан өсүмдүктөрүн, тигилген жаш көчөттөрдү эле эмес, керек болсо бири-бирине чырмалышып калган, чырмалышып өсө турган, тамырлары жердин тереңине кирип кете турган, 4-5 адамдын кучагы жетпей турган, аябай көкмелжи бийик өсө турган дарактарды өстүрөм. Мисалы карагыла. Джунгли деп коелу. Амазонка тигала. Токойлорду карагыла. Не деген токой? Адам баласынын кадамы, аягы ташталбаган жерлер бар да. Мисалы бизде деле ошондой анча-мынча аймактарга, жайлоолордо али адам баласынын аягы таштала элек. Ошол жерде Аллах Таала жамгыр менен өстүрүп атат. Бул дегени мен керек болсо сага өз мээримимди жамгыр катары да жөнөтүп коем. Бирок бир эле учурда түшкөн жамгыр кимдир бирөөгө мээрим катары түшсө, экинчисине ал азап катары түшөт. Субханаллах. Сөздүн баары ушул жерде. Мен кимдир бирөөнүн жерге таштаган дан, эгин, уругун жана сайган көчөтүн жаадырган жамгырым менен өстүрүп койсом, кимдир бирөөнүн небак өсүп мөмөгө кирип калган дарагын жамгыр менен сел кылып туруп, түп тамырынан бери шыпырып алып кетип калам. Аллаху акбар. Мына бул эмнеге мынтип атат Аллах Таала? Мен сага ушул берген нерселердин бүтүп бардыгына шүгүр де. Мен сага жамгыр жадыртып атканда жамгырдын тамчыларын көрдүң. Өзүңдүн таштаган уругуң кадыресе бөртүп жер үстүнө чыкты. Өзүңдүн таштаган уругуңдун, сайган көчөтүңдүн көктөп, бүрдөп өсүп жатканына көзүң түшүп, анын көктөп атканына ишендиң. Эми эмнеге мен кыямат болот десем сен ишенбей атасың. Өзүң таштаган уруктун өнүп, өсүп атканын көзүң көрүп ишенгендей, эми кыяматтын болоорундагы куду ушинтип ишенгин деди. Мен сага берген үстүңдөн шып кылып койгон асман ушинтип тура бербейт. Бир күн келет алар жарылат. Жарылганда да ушундай жарылат. Жарылы тим болбастан ал сага жакын келет түшүп. Ал сени басып калуудан, сенин быт-жытыңды чыгарып коюудан эмес, алар кадыресе мен жөнөткөн катуу шамалга картайган кемпирдин сабоосундагы илешип калган жүндөрдүн шамалга бытыранды болуп, тозуп учуп жаткандай болуп учуп калат. Бир учурда сокону тиягынан салып, биягынан салып, кара жерди жыртып, көчөт менен эгинди таштап, өзүңдүн кара курсагыңды тойгозгон, үстүнө үй салып, жашап жаткан жер кадыресе титиреп тегизделет. Өзүңдүн жериң эмес, үйүң эмес, өзүңдүн каерде турганыңдын дагы дарегин билбей каласың. Мына бул кыямат. Сенин жашооң ушинтип тура бербейт. Андыктан адамдар талашып, болот, болбойт, болор бекен, болбой калса экен деп күмөнсүрөп ишенбей жаткан кыяматтын болоруна ишен, жашооңдун түгөнүшүнө ишен. Адамдар талашып эле жаткан болсо, ооба, ушуларга кошула берейинчи деп эч качан кошулба. Сен бөркүңдө ишен. Кыямат албетте болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушул Наба сүрөсүнүн 16 аятына келип токтосун. Буюрса кийинки сабакта дагы экинчи бөлүгүн, ал эми 3-бөлүгү менен бул Наба сүрөсүн түгөтөбүз буюрса.